Амансыздарбы, ардактуу телекөрүүчүлөр. Сиздер менен мен кайрадан чай үстүндө сырлашуу программасындамын. Өзүңүздөр билгендей, 7 каналда чай үстүндө программасына кыргыздын маданиятына эмгегин сиңирген мыкты инсандарды чакырып студияда кененирээк маектешебиз. Бүгүн да мына ошол сиздер менен жарым саат бою биргеликте болобуз. Ал эми бүгүн биздин студияга кайсыл конок келгенин алдыда айтабыз, андыктан биз менен бирге болуңуздар. Ынтымактуу жамааттын ырыс кызы түгөнбөйт дейт. Ар дайым ушул маданият тармагында өзүнүн кеп кеңешин, акыл насаатын айтып жүргөн аксакалдарыбыз көп. Алардын катарында өзүнүн жаштарга болгон кеп кеңешин, акыл насаатын айтып, жакшы бир баягы тарыхый өзүнүн ойлору менен бөлүшүп турган аксакалдарыбыз бар. Алардын бири бүгүн биздин студиябызда Кыргыз Республикасынын эл артисти Кудул Келдибек Ниязов агайыбыз студиянын кадырлуу мейманы. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Агай студияда көргөнүңүзгө кубанычтабыз. Рахмат. Мындан канча бир жыл мурун биздин студияга келгенсиз. Андан кийин көрүлө экенбиз. Жалпы ошол биздин 7 каналдын көрүүчүлөрү, биздин ошол эле убакта соц сеттердеги биздин колдонуучулар сиз жөнүндө да сурап калат. Анан эми бүгүн мына ошол көрүүчүлөрдүн, жалпы эле ушул биздин көрөрмандардын бирин черин жаза сүйлөшүп отуралык. А дегенде биздин көрүүчүлөр менен бир амандассаңыз. Амансыңарбы, урматтуу 7 каналдын көрүүчүлөрү. Bir-эки жолу чакырык болуп алып менден кетип калды. Ар кандай себептермен келе албай. Анан эми каршы эле жерде турат экенмин, анын өйдө жакта эле турам мен. Жакын эле жерде. Анан бери эле басып келдим, 6-7 мүнөттө келип калдым. Жөө эле басып келдим мындай үстүнөн түшө калдым. Урматтуу телекөрүүчүлөр, чындыгында Келдибек агайды көп чакырабыз биз студияга. Себеп дегенде агайдын баягы сандыгында, куржунунда абдан көп бир кызыктуу окуялар бар. Анан убакыт таап келе албачы. Азыр агай айтып атат, өзү айткандай жакын эле жерде турат экен. Баягы башкаларды болуп пробкада тыгылып турбайбы? Жок. Өйдө бастым эле төтө жол менен түшүп келип дарбасаңардан кирип келдим. Жакшы, эми биздин үйдү көрүп алдыңыз. Келип туруңуз бат-бат. Эми мына ушул көптөн бери сүйлөшө элекпиз, сиз менен жолугушо элекпиз. Анан атайын бүгүн чай үстүндө бир кененирээк сүйлөшөлүк, маектешелик деп чакырып отурабыз. Макул. Жаңылыктарыңыз көп болсо керек. А дегенде алдыда кылып аткан жумуштар, эмне кылып атасыз? Азыркы убакта эмне менен алексиз, ошол боюнча айтсаңыз. Эми бага бекерчинин биримин, пенсияда жүрүмүн дегендей пенсиядамын. Бирок өмүр бою иштеген филармонияда иштейм. Жумасына 2, кээде 3, кээде концерт болсо кечкисине эле барам. Анан балдар болбойт, күндө эле келиңиз дейт. Ой, өзүбүз жеткирип коебуз, кабатыр болбоңуз, келиңиз дейт. Анан шагын сындырбай барам. Анан бакыт мурункуларды көрүп калгандан кийин ошол аралашкым да келет да ошентип. Анткени көбү пенсияга чыгып үйүнө кетип калгандан кийин анча эле убакытта ошо эшикке да чыга албай калышты да. Анан көрсө ошол баарлашып, сүйлөшүп, пробкага тыгылып, кажылдашып, кужулдашып ушинтип турсаң дагы ден соолукка жакшылап пайда экен. Анан ошол өтүп атат. Өзүң деле көргөндүрсүң, Кошуналар деген музыкалык телеспектакль койгонбуз. Аныбыз абдан жакшынакай өттү. Анан филармония аябай өзүң билесиң, азыр бөлөкчө өөрчүп гүлдөп турган убагы. Туура. Раймалы кандай болуп атат? Бегимай экөө, Раймалы менен Бегимай. Андан кийин эле Жамила кандай чыкты. Анан мына ошо Жамиланы ушул күндөрдө Алматага алып кеткен атышат. Алматага барып келишет. Андан кийин Алматадан келип эле Жамиланы кайра Ошко алып кеткен атышат. Кайра дагы суроолор боюнча. Түштүктөр, туугандар бияка келип көрсөтүп бергиле деп аттыр. Анан эң негизгиси Москвада, Россияда жашаган, Москвада жашаган биздин мекендештер чуркашып, анан биздин директор Кыргызбай Осмонов айтыптыр, 300 киши катышат. Самолеттун билети, барганы, жатканы, тамак ашы, анан ошонун баарын актай тургандай болсо баралы. Аз киши менен бара албайбыз, анткени маани маңызы жоготуп алабыз десе, ошого баарына макул болуп, жакында өзү барып уюштуруп келди. Анан Москваны бар дүңгүрөтүп келгени кеткен атышат. Буюрса.
Жакшы, биз дагы ошол көрүп атабыз соц сеттерден Раймалы, өзүңүз айткандай Жамиля, андан кийин эле кошуналарда өзүңүз дагы бир жакшы ролду аткардыңыз, аны да көрдүк. Анан кийин бул деген эми эмгек кылып атасыздар, маданият үчүн иштеп атасыздар. Анан эми бүгүн эми биз сизди чакырганыбыз себеби ошол жаштарды чакырганда жаштар жөнүндө кеп болот, сөз болот. Анан эми заманыбыздын залкары катары бүгүн сиз көрүп калган улуу муундагы аксакалдар, ошол улуу муундагы кудулдарыбыз баары менен жүрүп калдыңыз, көрүп калдыңыз деген алардан көп баягы жакшы таасирлерди алдыңыз да. Мына кече жакында эле ошол 10 октябрь ошол залкарыбыз эстебес Турсуналиевдин өлгөн күнү, анан кийин эскерүү кечелери болот. Ошол адам менен бирге жүргөн адам катары, анын баягы жакшы кыялын берген адам катары бир эскерип өтсөк. Абдан туура. Бакыт туура суроо бердиң. 10 октябрда каза болгон, анан 12-синде жерге берилген. Анан эми могуреки жыл жаңырса деле ошол чоң бир эскерүүлөр болот деген сыбатышат болуп калар. А кишини унутууга болбойт да. Анан эми а киши өтө сыпа өзү деле айтат эмеспи, Алымкул атамдын үйүнө келип, а кишилер менен чоң залкарларды көрүп, аралашып деп бала кезинде айтат эмеспи. Ансыгандай бул киши турмушунда да аябай сыпа болчу. Эми чыгармачылыгы бөлөкчө киши да. Анан могу эске тутуусу Кудай ыргандай күчтүү экен. Эми ойлосом, Кудай ыргандай күчтүү экен. Буга бир эле мисал, Жумгалда жүрөбүз, концерт коюп. Кызарт деген айылда түнчүнө концерт берип атабыз. Эл укмушту эле агесте. Аңгыча эле райком биринчи секретары кирип келди, баягы талаа түстө жүрүп, эле боргулдан тердеп алган. Эстебес агай, сизди издеп атышкан турбайбы деп. Агесте бул телефон жок, эчтеке жок. Сизди аябай издеп таппай атыптыр. Ошто пахтачылардын пахтанын жыйымы бүтүп, чоң жыйналыш болот турбайбы? Ошого сиз барып ырдамак экенсиз. Турдакун Усубалиевич өзү доклад жасап, ошону сиз ырдамак экенсиз. Деди, анан эстебес байкетти. Ооба, бир-эки ай мурун айтып жүрүшкөн. Анан тым-тырс болуп калды. Бизде план мынтип жүрөбүз. Эми айланайын, эми кантип кетем? Мына түн ортосу болуп калды, кантип кетем? Же самолетум жок болсо десе, Мингуштан түнкү автобус чыгып келатат деди. Ошого биз бир орун сактап келесиң. Эстебес Турсуналиевич кетет деди. Анан ошол жерден эле метелен жолго чыгып эле түнкү саат 2-де бирде салып ийдик. Анан келип эле үйүнө келип эле сакал мурдун алып, кийимин алмаштырып эле агесте эски аэропорт биринчи эртең менен 6-да учкан Як-40 менен учуп барыптыр. Тосуп алышты дейт, эмеге драма театрга жеткиришти дейт. Жеткирсе кылкылдап баягы эл Усубалиев аксакал эмеге чыккан атыптыр дейт. Докладына чыккан атып сураган экен дейт. Эстебес келет деп едиңерби, көрүнбөйт деп. Анан тигилер келатат, келди дешип эле, калпайт түшүп эле, кутулуп эле эмне кыларды билбей жинди болуп калышыптыр да. Мени көрүптүм эле, энелер эркектер өгөндө сүйүнүп атпай дейт. Анан Усубалиевдин доклады башталды. Анан бир комнатада мен чечинип атам дейт. Чечинип атсам, кашайып список тап келе калып атышат дейт. Эстеке, моуну эми сизге жеткире албай калды, кечирип коюңуз. Могуреки 15-ин мактайсыз, аябай. Бактан укмуш аткар деп мактайсыз. Мына аты жөнү, колхоздун бригадири, тиги башкармасы. Могуреки 15 бүт планда толтурган жок. Муну жамандайсыз аябай. Деп атат дейт, коюп кийинип атам дейт. Бир жарым сааттай өттү дейт. Доклад көп болот да. Доклад бүттү дейт. Бүткөндөн баягы 30 кишинин эмесин сактап атат да. Карабайсыңбы? 30 киши. Аты фамилиясын. Мен чочутуп из аялымдын фамилиясын таппай калам. Анан Усубалиев келатат дейт. Мен кийинип даптарымдан келип, келип калдыңбы, сени таппай атпады беле дейт. Анан келип калдым. Каяктан келдиң дейт. Анан Жумгалдан түндө келип ушундай. Жок, эмне өзүң машинаң жокпу дейт. Көрдүң, машинаң жокпу дегенде, жок десем, машина алууга кудуретиң барбы дейт. Аркасында чоңдордун барып турат дейт. Акматбек Сүйүнбаев, Совет министринин төрагасында турат да. Анан бар дедим дейт, агыша сурап атканга жок деп айтасың дейт. Бар десем, Акматбек бул эстебеске бир машина караштырып койгула, караш деди, Жумгалдан жетишип келиптир деп. Анан чыгып
ал киши залга барып отуруп дейт, ырдадым дейт. Баягы бирин мактап, бирин жамандап, бирин мактап ырдап атам, ырдап бүттүм дейт. Ушундай дуу кол чабылды дейт. Усубалиев өзү эки жакты карап кол чапты дейт, монтип Азамат дегенсип. Анан кийин келдим дейт, келип анан кийин тинтип турсам, экөөнүн атын айтпай калтырдым дейт. 28'ti айткан экенмин дейт, экөөнүн атын айтпай калтырдым дейт. Анан мына көрдүңбү? Эске тутуусун күчтүүсүн. Анан Токтосун Тыныбеков деген экөө эгиз косудай чогуу чыгышкан. Анан аябай азилдешип айтышчу да. Током Оос комушчулар ансамблин түзүп 20 кыз. Анын өз ортосунда 21-чи болуп, Москвада чоң съездерде болгондо дайыма ошондой катышып келишчү. Анан аякка кеткенде бир 15 күндөн кийин келчү. Анан Током жок, Эстекең жалгыз ырдайт. Анан келди, анан экөө чыгып ырдап атат, анан Эстекем ырдап атат да, мааниси. Экөөбүз эгиз косудай нечен чыктык, нечен ырдадык дегендей мындай. Сен жолдошчулугуң деле жок экен, кыздар болсо мени таштап кетип калдың Москвага деп айтса, анан Током кайра жооп берип атат. Эй, сени деле ала кетейин дедим 22-чи кылып. Бирок алдыгы оосуңа деп Эстекем алдыгы оосуңа мен каккан Оос комуш чак келбейт. Аттын такасы болбосо сага деп ушинтип күлдүрүп ушундай да. Анан Эстекең талаштын ылдый жагынан, ар жагы эле Казакстан, анан Казакстан агести кылкылдап төбөсү көп болуп, төбөгө салыштырып ырдайт. Тиги Током Аксудан, анда Жаңы Жол районунда койчу. Түштүккө жакында Манганга, аны Эшекке жакында турдайт Эстекең. Ушундай экөөнүн немеси бар да. Анан эле кран каткы болуп ошентип калды, анан таласта жүрөбүз. Элди кийирип атат да, Асанкул Шаршенкулов. Ошол жакта көбүрөөк жүрөт. Эл кийирген автобус шофёрун карап дегентип. Анан бир аттын такасы түшүп калыптыр. Жешилип, чоң. Тимелей илмейип. Анан аны алып турда Эстекем аябай тасалап, мындан берки биз чечинип аткан жакка келип, эстебеске берип коюп атпай. Ой, баскан турган жериңе эле түшүрүп коесуң, мунуңду таап алдым десе, Эстекең бүтүп карап таң калып атпай. Бул эмне деп, Оос комусуң деп. Карабайсың, мына ушинтип жалаң тамаша менен жүргөн кишилер эле. Анан өзгөндө жүрөбүз. Өзгөндө жүрсөк, Эстекем тиши ооруп атат, аябай эле ооруп атат. Тим эле эчтекеге көңүлү жок. Доктурга бар десек, бул киши биринчи оорунга жумушту койчу да. Жумушту койчу. Моореке элдин көңүлүн такыр калтырбаган киши ушу Эстебес Турсуналиев болгон. Баягы бир агесте, баягы зал жалаң шыкалып көргөнгө көнүп калганбыз да. Анан залда бир 200 киши отурат, же 100 киши отурат. Эл аса экен, анан айныбыз да, анан Эстебес байкеге айтабыз, ой, Эстебес байке 150 киши экен, 150 киши экен, бүгүн атмен кылып бөлөккүнү койбойлубу дегенде, жок дейт, ай, кандай эмесиңер дейт. Ошо 100 кишинин 10 тет тоодон түшүп келди байкуш. 10 тетиги сарайдан келди, 10 тиги Токойдон келди. Анан азыр болбойт десең, ошолор кетип баратып сени көрсүн эмне деп сөгүп кетет. Экинчи эмне кылсаң да булар келбейт, алдамчы деп. Эчтеке болбойт. Бир номердон чыгып койгула дейт. 20 киши жүрөбүз. Бүт баарыбыз чогуубуз. 5 төкмакын, 2 манасчы, 2 куудул, калганы бүт ырчы комуш. Анан бир номердон болгондо эле 3 саат концерт берип атпайбыз. Ушундай болчу. Анан тиги жакта жүрүп, кечинде концерт болсо кантип анын доктурга барам деп Эстебес байке болбой атат. Комнатасында отурат, тимеле чыдабай атат. Анан концертке бардык. Кадимкидей шаңкылдап ырдады. Ошо тиши ооруп аткан боюнча Токтосун Тыныбек экөө айтышып, тимелесиң, бери келип эле бостойт тишинде эле. Анан баягы концерттен кийин конок агесте. Азыркы жаштарга айтсаң таң калат. Конок сөзсүз. Аны биз 3-чү же 4-чү концерт деп койчубуз. Анткени эртең менен кой кыркынга коебуз, түшчө чөп чабыкка коебуз, кечинде элге, анан тиги активдердин баары чогулуп келет да. Анан баягы жерге барсак да Эстекең чай уртабайт. Бостой эле отурат, ушинтип кыңылдап. Эми ал жерден да суроо боюнча ырдап берип атпайбы. Анан эртең менен аны Токтосун Тыныбекке эшитип алып кетип баратат. Ой, мен могу төөнүн тишин көрсөтүп келейин.
доктурга да анан барышыптыр. Барса главврач жүрөгү учуп калыптыр. Эстебес байкенин анан токтосун экөөнүн тең баягы баасы салмагы укмуш да. Ой каяктан келип калдыңар? Ыйланайын деп анан ушундай келгенибиз курусун монту эстебес акең тиши ооруп атат десиле чакыр баланчам дептир. Жаш өзбек бала экен, Ташкенттен бүтүп келген. Эй, тааныйсыңбы муну десе, тааныйман дептир. Тааныбайсың, атаңдын башына тааныбайсың. Сентет Өзбекстен Жороев деген кыйын сол. Жороев деле тааның. Ошо Жороевден 3 эсе өйдө киши бул. Тишиң кара, бол. Башың жылынат да. Анан эстекемди апарып отургузуп коет. Токомда кирип ягына отурат. Анан оосун ачып тигил бала жигит карап атып, 8-нчи тишиңизди юламын дейт. Юл дейт. Байкуш тимеле тырышып атып, тияк кетип якадан жулат. Анан баягы эметип калат, тиги укол сайдым, анан жарым саат ооруйт, андан башылат. Анан экөө келатпайбы, экөө ээчишип келатат. Тиги током боор эсилип келатат, төн тишин жулдурдум. Ой, накта төкөм, момундай тиш айланайын, Кудай. Араң жулду тырбалаң деп өзбек болот. Күнү да басылбайт тиши. Баягы жарым саат эмес, бир күн кечип кетти. Дагы кечинде концерт бар, дагы ошол, анан эртең менен дагы тиги киши жетелеп кетти, дагы. Барса байкуш өзбек бала коркуп атып, 7-нчи тишти жулмак экен, 8-нчи тишти жулуп таштап турду. Соо тишти. Анан тигинисин жулуп, укмуш, анан тимеле главврачы жүрөгү түшүп өлбөдүм беле. Анан карачы, кечиримдүү айкөл кишилерди. Ай, муну эч жакка чыгарба, кереги жок. Эми бала жаңы бүтүп келиптир, опыт жок экен, эчтеке болбойт эми. Мага тиш чыкмак беле, калганына тиш салдырып аларбыз деп анан ошентип дайыма тамашалап калчубуз. Эстекемдин 2 тиши калган өзгөндө. Жакшы агай, мынакей ошол залкар инсандар менен чогуу жүрөбүз. Өзгөчө мына ушул сиз менен маектешкен убакта, жолугуп калган убакта, баягы сиз чоң куудулдар менен бирге жүрүп калбадыңызбы? Алардын бир жакшы окуяларын айтпасыз. Ошол убактагы куудулдар менен азыркы убактагы биздин жаш куудулдардын айырмачылыгы кандай? Бакыт асман менен эле жердей. Мисалы үчүн мурункулар. Анда Куйручук, Шаршен, Бекназар, Асанкул байке көрүп калган киши, кийинки куудулдарга кирип калат. Асанкул, Шаршен. А мурункулар ошо көргөнүн көргөндөй ошол жерден эле айтып эле эч кыстоо жок. Анан кийин рамкага сала баштады да. Айта турган нерсеңди режиссер көрүп, сценарист жазып, анан комиссия көрүп, анан туура могу жер ашапке кой, муну айтпа, могу жерин мындай кыл деп анан элге биз ошого ошол биз болуп калдык да. Чектелип калдык ала. Анан кайра заман өзгөрдү, азыр текшерген киши жок. Ошол илгерки замандай болуп эле көчөдө жүрүп эле чыга калып атышпайбы? Туура. Анан мен буларга менен азыр тил деле укпай калган. Атасы катары айтам, ой, кичине Кудайга шүгүр илгери Ташкент, Алмата, Москвадан окуп келишчү. Анан азыр эми өзүбүздө бүт баары окуусайдын баары өзүбүздө. Ошол жерден окуп койгула. Кичине мээңерге бир нерсе кирсин. Мо сахнага чыгып, кайра басып кеткенинде өзүнүн маданияты бар. Сүйлөгөнүндө маданияты бар. Анан айта турган нерсеңди ошону өзүң ойлон. Могу жер ашапке болуш керек. Уят болуп калам деп. Анан оосуна келгенде эле кээде айтып ишет. Көп эле айтып атышпайбы? Үй бүлөбүз менен барып көргөндөн да кээде уялып кетебиз. Келини менен барат, анан эме болуш керек, маданият болуш керек. Анан окуп коюш керек. Кагаз короп. Окуп. Мен деле Москвага тапшырып өтүп, документим өтүп, кетип атып бир жыл толук табынан калып, анан өзүбүздүн эле Бейшен Алиевди бүтүп алгам. Агай, мына ошол окуп деп атпайсызбы? Азыркы окуу жайларда, ушу Бишкектеги окуу жайларда бардык факультеттер бар да. Керек болсо азыркы убакта Манас боюнча дагы, ошол эле дастанчылык, ырчылык, дагы башка факультеттер бар да. Анан мындай карап отурсак, куудулдардын атайын окута турган бир мектеби жок экен, же театры жок экен. Анан ушул боюнча бир куудулдар биригип, аракет кылып көрүңүздөр беле ушундай? Ой, баарыбыз биригебиз, кээде бир биригип киши боло калабыз. Анан
Ушинтип ал ошондой болуш үчүн бизге бир баш калкалаган жай керек болуп атпайбы? Биринчи. Эгер ошол баш калкалаган жай болсо биригет белеңиздер. Биригип, мен аны туура көрөм. Биригип, анда өзүнүн режиссер болот. Жанагындай бир чымыны барлар, куудулдар, жас макерлерди чогултуп, анан алар жазып, тиги коюп, тартипке түшүп эметет. Анан ошол жай болсо, сонун болот эле, жанагы Максутов министр тетиги Ленин заводунун дом культурасын кайра өкмөткө бир бөлөк диндер алып кетиптир. Карабайсыңбы? Анан ошолордон алып кайтарып алып, анан ошону силерге куудулдарга берели деп аябай сүйүнгөнбүз. Анан ала албай коюшту. Диндер бербей койду окшойт. Бөлөк диндер экен такыр. Анан жүрүшпөйбү? Эч жакта мен го тиги жерде иштейм. Күмөндөр театрда иштейт. Абдулда тиги Жалал Абадка орноштум дейт. Калгандары тояш. Жамбыл филармонияда иштеп атам Ошто дейт. Кашаеваны усем 70-тен ашкандан окуп атам дейт. Туура кыласың дедим. Эмнеде окуп атыптыр? Ош университетинде окуп атыптыр. Театр, кино, режиссер деген факультетте окуп атам дейт. Оку дедим эми. Туура. Ошонун үзүрүн көрсөң экен дедим. Жакшы, мына ушул эл ичинде дагы ошол Асанкул, Шаршенден сырткары мынагул Шаршен Термичиков ушул адамды эки бөлөк алмаштырып айтышат да. Ой, эки бөлөк экенин билбей эле бир эле Шаршен дей берет. Шаршен дей берет, да? Анан кээси айтат тиги Асанкул Шаршенди, тиги Шаршендин баласы деп, баласы деп. Экөө жанашыр эле айылдан, Сокулуктан. А бирок Асанкул Шаршенов тайеке жагы болуп калат. Тууганчылыгы бар. Тайеке жагы болуп калат. Анан мен кичине элес болуп, мындай дөлдүрөп элди күлдүрүп бирдеме болуп жүргөн убакта ал киши Борборго кетип калыптыр дейт. Эми Борбор ортосу 10 чакырым эле да. Жакын эле. Тиги эмеге, шаарда, Борбордо дейт. Анан качан көрөм а кишини? Анан мына деп жүрсөм 42-жылы өлүп калбады бул. Шаршен. 49 жашында өлүп калды. Анан ошол көрбөй калдым дейт. Анан кемпири маана жалгыз калган экен. Анан апам айтты дейт, ошол маана эжеме алып барып сени жанына коем. Ал киши жаны бол. Анан Шаршенин үйүнө барып туруп калып атпаймынбы дейт. Туруп калсам бир байке менден улуу дейт, орусча сүйлөйт дейт. Орусча сүйлөгөндө да бүт эле ашатып сөгүп сүйлөйт дейт. Көрсө Шаршен Термечиктин бакма баласы Мукаш Абдыраев экен. Мукаш Абдыраев кадимки Шаршендин бакма баласы экен. Анан өзүнө каттат дегенде Шаршен болбой койгон экен. Бул эртеби кечпи баарыбыз кетебиз. Анан кийин Куран окуганда өзүнүн атасынын атын айтып окулат. Керек эмне. Өзүнүн эле атында жүрө берсин деп. Анан көрсө Москвада окуйт турбайбы дейт, ал Мукаш байкем дейт. Орусча сүйлөйт дейт. Анан эле мени ырдата берет дейт. Анда хордо окуп ырдап атканда бир романстардан кишини ырдап коем дейт. Асанкул Шаршеновдун көмөкөйүнөн алынган да. Бөлөк көмөкөйү бар болчу. О десе, тимеле паровоздой күркүрөп чыкчу. Анан ошонусунан алып бул кишини эгер окуп бүт бакыт сонун болгондо бул дүйнөлүк бас болмок да. Жана эң жоон үндү дүйнөлүк бас. Анан тиги Мукаш байкеле анан келе мен сени шаляпен кылам, мен сени шаляпен кылам. Devler de tavırçıkında, yanағы üni жақшығы. Anan al şaляпин kılam desele men jaman bolu örçüm deydi. Şiляпада, орыстың шиляпалары арғайсы жасаса, мен сен ошондо шиляпасың дегендей кылып айтып атат деп, мен ал кишини жаман көрчүм дейт. Анан бул киши хорго келип ырдап, окууну чала бүтүп эле окуу. Анан хордон арынын жанагында тирик мушоколорду жасап, хордун баарын жарып күлдүрүп, хор иштебей, анан кой муну өзүнчө кылып, куудул кылып, анан жанына жан жокорлорду таап туруп, анан муну куудул кылып чыгарабыз деп, ушинтип анан кийин өкүндү. Атаң көрөй, ошо кезде Алаксыбай Москванын барып окускан болот Миңжилкы байкеден мурунку бас болмокту. Операчы болмокунда. Ал болот байке окуган. А бул кишиники тубаса. Айылда
талант тандап келишиптир да. Мунун атасы өлтүрөм, жүгөрү куурап атат, жүгөрү сугарсын балаң, жоксо кечинде келип өлтүрөм дептир да. Анан апасы айтат да, сен кечинде өлтүргөн туттат. Эжеке сүйөтүп, андан көрө жүгөрү сугарып окуй аман кал деп. Тил жак барбай эле кой. Жүгөрү сугарып атам дейт. Упузун аппак бала экен, анан башын атасы бозогомас болуп устара менен кыра беришкен да. Анан ошол чиркейге тасатат дейт. Башыма дагы денеме анан арыктагы ылайды бүт шыбадым дейт бетиме. Башыма каскадай кылып шыбап, момунту күндө турсам катып калды дейт. Момунту турсам жыргайм дейт. Чиркейлер келип конот дейт. Ылайдан каткан ылайдан ары өтпөйт, тумшугу арданышат дейт. Ушун турсам эле колхоздун конторунун жанында машина пайда болуп калды дейт. Агест айылга контордун жанында машина келгенде же артист келет, же кино келет дейт. Экөө келет. Кокойдо эле жөнөдүм дейт. Баягы кебетемди унутуп калдырдым дейт. Биягым жылаңаш дейт. Шымым эле бар дейт. Бутум жылайын, чуркап кетип баратам дейт. Уппусун шайтандай болуп. Башкармачыга калып эле монт дейт. Жогол. Мындай кичине бейбаш болчумун дейт. Кирип бардым дейт ошо кебете менен. Барсам, 2 аял, 2 киши мындай отуруп, көрсө айылдарды кыдырып талант тандап жүргөндөр экен дейт. Анан биздин айылдан бир байкем өттү дейт, комуш чертип. Ушуга дагы өкүнчү атаңгөр согушка кетип келбей калды. Эгер ошо согушка кетпесе, Кыргыздын мен деген комушчусу болмокту. Таң калып, комиссия таң калып туруп кабыл алган дейт. Туаса талант алды. Туаса талант. Анан бүттүбү, кана эч ким жокпу деп мүнтүп караганда, эшиктеги мен калдым дедим дейт. Десем карап алып эле тиги 2 аялы бакырып жыгылды дейт кебетемди көрүп. Тигилер да күлдү дейт, башкарманын башы кирип кетти дейт. Анан эле сен кимсиң менин үстүнө? Эмне өнөрүң бар? Ырдайм мен деле деп. Ырдачы дедим дейт. Ар кайсы Жоrodо, Сармерденден, ар түрлүү ырлардан жаттап алган ырым бар болчу дейт. Баягы нозоңдо ырдап атам дейт. 2 эркек ким эле боору эсилип кол чаап атат дейт. 2 аялдын башы кирип кетти дейт столго. Көрсө ырымдын жарымы бүт уят сөз экен дейт. Анан мен алып атпайбы дейт. Мен алды дейт. Көрсө жанагы бул жерде тубаса күркүрөгөн үндү багамдаган экен. Муну окутсак бизге чыгат. Чыгат деп. Мындай үн мисалы үчүн мускалы жерин үндөй да. Анан күрөңкейип кап келип окутуп атышпайбы. Анан ал жерде да тирикмуш окуялары болуп, анан кийин анан филармония хорду иштеп, хорду ит кылып бүт баарын. Ал киши канча жашында өтүп кетти? Ал киши 70ке жеттиби? Андан өттүбү? 70ке жетпей калды. 64-тө каза болуп калды. 64-төн 65ке караганда каза болуп калды. Эми азыр сиз абдан бир сонун сөздөр айтып баратсыз. Мен азыр сизден угуп атам, ошол Шаршен Термечковдун баласы Мукаш Абдыраев өгөй баласы деп атасыз, Мукаш Абдыраев өгөй эмес, бакма баласы. Бакма баласы. Көп адам аны биле бербейт да. Билбейт, эч ким билбейт. Даже музыканттар да билбейт да. Азыр эми бизде мынакей ушу Шаршен Термечков атында Чүй театры турат, Мукаш Абдыраев атындагы балдар интернаты турат, музыкалык мектеби. Мен аларга да айтып бердим, баарын айтып бердим. Ушуну биле жүргүлө. Тарых. Эми мунун карабайсыңбы? Бул Шаршен куудул орустардын кол алдында иштеп, кас багып, дабирдемесин кылып, сокулукта мындай орусча дагы сүйлөшкөн. Анан майрамдарды тигилер өткөргөндө көрүп калганда, анан Мураталы Күрөңкеев аксакал өтө зыкым болгон экен. Аябай зыкым болгон экен да. Анан кийин өзү айтат экен Шаршен, мен мутаке деп койчу экен, мутакемден акча алам. Десе кантип аласың дешет экен да. Калымкул Осмонкулдар кантип аласың десе, алам деп. Анан жайында айтат экен, ёлка тигип атам үйүмө дейт экен. Анан декабрдын аягында менин ёлкамды көрөсүңөр. Жөн барып көрбөйсүңөр, көрүндүк ала барасыңар. Алар чадан алып келип төрк үйүмө отургузуп койдум, өсүп атат. Декабрда тиги чокусу түшүп катыйып калат деп, магесте бир 2 метрлик эле үй да. Анан ошентип анан тиги балатын алып келип отургузуп коет. Анан баягы тил келбей аксакалым бар, жөлкө дейт. Ой Шаршен, жөлкөң эмне болуп атат? Жөлкөм өсүп атат, сонун болуп атат. Аз калды анан декабрь болот. 31-нде келесиңер жөлканын ачылышына дейт. Көрүндүктү көп
берип анан келесиңер дейт. Көрүндүксүз келбегиле дейт. Анан аябай эме киши экен, мындай бардар киши, мындай эме киши экен Калык аксакал. Анан өзүнүн баласы Салморбек байкени, анан Токтосун Тыныбеков баласы да болуп калган да үйүндө. Анан ушу Токтосун Тыныбеков айтып берип атты. Анан алып барып мал базардан bir глейген ирикти тандады дейт. Ёлка көрөбүз деп. Ёлкага көрүндү. Молда Басан мусулман кылып Акталанын кара кызыл тарыусунан bir фляг бозо жасаттыр дейт. Спирт. Ал аны көтөрүп, кара молда балык тигиндей мындай чыгылып бүт. Анан Мураталы кемпирине эстип алып эле барат. Баран эшин алдында турушат, баягыларды алып келип коюп. Анан бисмилла деп киргиле деп түнкү саат 12ге аз калган кирсе эле айланайын төркүйүндө балаты дейт. Жерди касып туруп сайборнотко. Ой, ушунча өстү. Мына ушуну ёлка дейт. Опе дешип таң калышат. Кагаз байлап койгон, шурупуру жылтырак бирдемени коюп койгон. Оз коштолордон көргөн аны. Анан баягы ирикти союп атасыз тиякта, бозону буркуратып ичишип баары. Ой, рахмат Шаршен айланайын. Сен бирди көргөнүңдү карачы таң көрүп. Муну биз кайдан билдик дейт. Анан жетелеп мындай кол кармашып ырдайсыңар дейт. Аял абышка кемпир да бар. Жетелешип бирдемени ырдашып. Анан могу кагаз дейт. Ошо кагазды алганда ичинде жасылган нерсени аткарыш керек. Аткарбаса өзү майып болуп калат, иши жүрбөй калат дейт. Коркутуп таштайт да. Анан чочуп калат. Анан бисмилла дегенде эле Мураталы эң улуусу 70-тен ашкан киши. Мутака баштап бериңиз десе, анан бисмилла деп анан кайсынысын десе, моунусун аласыз дейт. Анан алат. Анан кат сабаты жоктон тиги окутат бирөөнө. Окутса, ушул кагазды ачкан киши, ушул ёлканы жасаган кишиге 2 сом берсин деп жазылып турат. О, берсин. Чөптөн алып 2 сом берет. Ушинтип Мураталынан акча алгам деп айтчу экен. Шаршен өзү мындай киши болгон экен. Кебете кешпири мурду кудумкеле жана айтылып жүргөндөй топостун мурдундай. Тияктан бир татынакай 2 келин келсе кесте жолдун баары топурак буртулдап. Анан кетип барат эле ошолордун алдынан чалынып талп этип жыгылып чыкканда чаңды момут. Ушундай баскан турганын баары деп. Анан бул киши Шубин нота үйрөтөт да. Оркестр түзүп. Шубиндин эмгеги да бар. Петр Шубиндин Кыргыздын маданият искусствонун өнү өрүшүнө былтыр юбилейи болду керек, ада эле өтпөй калды го. Түрү болсо 100га чыкмак бо, 90га бир угуп калдым эле, өткөн жок эч жерде. Анан ошол Шубин хор уюштуруп, анан эмени уюштурат, оркестрди уюштуруп, баарын отургузуп, нота таанытат. 3 карандашы болор эле дейт, бул жерине сайып койгон. Кызыл, көк, анан кара. Анан жакшы нотаны өздөштүрүп кеткен жакшы эмелерге кызыл карандаш менен 5 койчу экен. Анан жашыл карандаш менен 4 койчу экен. Саршын жалаң 2 алчу экен. Көк менен. Кара менен. Анан тигин тилинди албайт да. Бүт күлдүрүп. Анан bir күнү жини келип Шубин Саршенге 0 коет экен деп. Жини келип. 0 поставлю деп. Вот 0 деп. Анан карандашын коюп бияка кагасын алмаштырып атса, Шаршен акырын тура калып карандашын алып 0 астына 1 коет экен да. Анан кагасын алып эшикке чыгат. Ой, бүгүн 10 койдум бага деп. Эмне деп? Мына сиз аксакалдар таң калат да. Карандаш эч кимде жок. Ой, туура эле карачы. Ой, эмне алып жүрүсүң аны? Ой, жана до деген нотасын силерди кетирип мени айттырды эле. До дегенде Шубин өзү стенага жабышып калды. Ушундай катуу айттым дейт экен. Анан bir күнү келип карачай, Бакыт. Шубин келип хор түзөрдүн алдында сурайт экен да, хор түскөн там. Кыргызда хор болду эле деп. Хор эмес, хор деген сөздү да түшүнбөйт баары. Аңырайып отурушат, анан өзү ырдап берет экен. 2-3 голос менен ырдап мына момдай болот. Бири өйдө, бири ылдый, бири орто, анан ушундай деп түшүнүшпөйт. Анан ошентип атканда эле Шаршен кирип келет экен bir күнү. Эштен кирген эле мүдүрүлүп чыгылып, баарын сындырып. Петр, пойдем, у нас колхозы хор
Халық ақсақал урушат экен. Атаңдын оозу урайын, шүмшүгенди шылдың кылып атасың. Сен отурчу, каяктагы айлыңда хор болмогула. Биякта түшүнбөй атсак десе, ой акет, буйрубасың хор болуп атат дейт экен. Буйрубасын деп жерге отура калат экен. Анан Шубин директордун машинасын алат экен. Барып көрүп келейин деп. Сарсен анан кетишет экен, келип айылына жакындап, бул күн тууга жакындап калганда боз үй тигил турат дейт, түтүн чыгып атат дейт, кишилер турат дейт. Жакын калганда токтотот. Здесь, подожди, сейчас хор будет, сейчас будет деп. Баары карап турса 10-15 киши өкүрүп келатат дейт. Жаманчылык болгон экен да. Өкүрүп келатат дейт. Шубин карап туруп кызык болот экен. Шак эле блок нотун алып чыга калат экен да, анан ноталарды кое беришет экен да. Анан келип эле баары өкүрүп кетет да. Айылда 10 киши 10 бөлөк өкүрөт да, бири өйдө, бири ылдый, бири чыйылдап. Анан ошончо Сарсен айтат, это еще ничего, сейчас внутри юрты женский хор будет деп. Аяктан аялдар кошок кошуп кетип, анан кийин келип анан ошо күнү Сарсенге 5 коюп турду. Хор дегенди мына баламут болуп жүргөн Сарсен оказывается түшүнгөн экен деп. Жакшы. Абдан бир сонун маектешип атабыз, бирок бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип калыптыр. Ушунуңар жаманда жаңы кысып келатканда. Анан атайын бүгүн алтындай убактыңызды бөлүп, жумушуңузду таштап келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Өзүңүз айттыңыз, жакын эле жерде экем деп бат-бат келип туруң. Сиз үчүн биздин эшигибиз ачык. Анан эми акыркы сөз болсун кеңиз. Жалпы эле мына кыргыз элине күз айы деп коет, азыр той топур жакшылыктын сезону, өзүнүн бир жакшы сөз болсун, анан эфирибизди жыйынтыктайлы. Эми кыргыз элим эмне дейм? Мындан да жаман жашоонун баарын башыбыздан өткөрүп келаткан элбиз. Ошол өнүгүүгө кадам тиштеп баратканыбыз көрүнүп атат. Жолубуздан өзүң да тойду айтып кеттиң, мына кийинки кездерде ондо токтоп атат тойлор, 6:30. Бу деле баягы тартип болуп атканы. Анан ошол кыргызымдын жүзүнөн күлкү кетпесин дагы, өнүп өсө берсин, аман бололу. Рахмат. Сизден дагы эми үлгү ала турган жаштар көп. Мына өзүңүз учурда пенсияда болсоңуз дагы үйдө жатпай иштеп атам деп атасыз. Ошол ишиңизде ийгилик болсун, аман болуңуз, бат-бат келип туруңуз. Силер чакырып тургула. Буйруза. Ардактуу көрүүчүлөр, бүгүн чай үстүндө сырлашуу программасында заманыбыздын залкары, белгилүү куудул Кыргыз Республикасынын эл артисти Келдибек Ниязов агайыбыз болду. Агай бир өзгөчө бир сонун маек куруп берди деген ойдомун. Дагы сүйлөшмөкпүз, бирок убакыт деген бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып калды. Ошондуктан сиздер менен коштошобуз. Бул эфир эмес, мындан кийин дагы көп биз агайды студияга чакырып, ошол өтүп кеткен улуу залкарлар жөнүндө бир жакшы маектерди куруп турмакчыбыз. Сиздер менен коштошобуз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман туруңуздар.